Саламатсызбы депутаттар, урматтуу чакырылгандар, кворум бар. Анда бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин отурумун баштасак. Урматтуу депутаттар, бүгүн 7 маселе, ар кандай маселелер бар. Эми негиз катары, урматтуу депутаттар, негиз катары добуш коем бүгүнкү күн тартиби. Ким макул, урматтуу депутаттар, кворум бар. Анда негиз катары добуш бердик. Анда урматтуу депутаттар, кошумча маселелер болсо барбы депутаттар? Урматтуу комитеттин өкүлчүлүгү барбы? Анда комитеттин өкүлү Асан Абдрахманов, сизге сөз берилет. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Бизде күн тартибине бир аз өзгөртүү болсо суранып кетели эле. Могу 4-чү маселе Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына 4-чү күн тартиби боюнча ушуну алып турсак күн тартибинен, себеби жана отрабатывать эткен вопростор бар экен Минэконом тараптан. И бир тескеме бар эле. Бул 2024-жылдын 12 апрелинде 165-чи тескеме. Бул Минкультурага акча бөлүп берүү боюнча. Ушуну күн тартибине киргизип берсеңиздер суранып кетет элек. Рахмат. Да кошумча барбы бүгүнкү күн тартиби боюнча? Анда сөз Абек Алтынбек сизге. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Талай Айтмович, жабык ишинде каралып турган жогорку кеңештин токтому бар, ошону карап койсок. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, кошумча маселелер менен бүгүнкү күн тартибин анда Талай Айтматович, менде да бир ошол жабык эшикте карай турган бир маселе бар. Бул азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу. Ошо күн тартибине киргизип койсок. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, кошумча менен бүгүнкү күн тартибин бекитип алсак, ким макул? Макул. Урматтуу депутаттар, добуш берип коюңуздар. Урматтуу депутаттар. Мына күн тартиби көпчүлүк менен колдоо болду. Урматтуу депутаттар, жыйындын башталышында бул жерде урматтуу депутаттар көңүл буруп койсоңуздар, мына бүгүнкү комитеттин отурумунда жергиликтүү кеңештердин айым депутаттардын потенциалын жогорулатуу программасынын алкагында Кыргызстандын ар бир областынан келген жергиликтүү кеңештин айым депутаттары катышып отурат. Урматтуу айым депутаттар, сиздерге ушу комитеттин депутаттарынын атынан силерге салам айтуу менен кош келиңиздер деп айтабыз. Сиздерге чын ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Кош келиңиздер. Урматтуу депутаттар, анда күн тартибине баштасак, күн тартибиндеги биринчи маселе Кыргыз Республикасы министр кабинетинин төрагасы тарабынан демилгенген Кыргыз Республикасынын адал индустрия жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-чү окууга киргизилет. Баяндамачы Малаев Назар Камалдинович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары. Бул жака келип келсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Кыргыз Республикасында адал индустрия жөнүндө мыйзам долбоорун 3-чү окууга сиздердин карооңуздарга киргизип жатабыз. Буга чейинки эл өкүлдөрү тарабынан айтылган сунуш пикирлер кабыл алынды көпчүлүгү. Бул маселе 2-чи окууда дагы палатада каралды. Бардык анча техникалык катачылыктардын баарын оңдоп, азыр ушу 3-чү окууга киргизип атабыз. Мыйзам долбоорунун максатын өзүңүздөр түшүнгөндөй, бизде Кыргызстанда ушул мыйзам базасын түзүү, халал индустрияны өнүктүрүү боюнча, адал индустрияны өнүктүрүү боюнча негизги максаты ушул
Андан кийинки максаттардын бири ошол экспортко чыгууга шарттар түзүү болуп эсептелинет. Колдоп коюңуздарды суранабыз. Урматтуу депутаттар, суроо барбы мыйзам долбоор боюнча? Урматтуу депутаттар, анда бул 3-чү окууда экен, урматтуу депутаттар, анда кортундага келсек, Кыргыз Республикасынын адал индустрия жөнүндө Кыргыз Республиканын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны 3-чү окууда кабыл алуу Кыргыз Республиканын жогорку кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, добуш коем, ким макул? Каршы жок, мыйзам долбоору колдолду. Анда кийинки маселеге өтсөк, Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин төрагасы тарабынан демилген Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын пайдасын которуу маселеси жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору 2-чи окууга киргизилет. Баяндамачы Бакетаев Алмаз Кушбекович, Кыргыз Республикасынын финанс министри. Чакырылгандар: Аттокур Мез Шерикбаевич, Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын төрагасынын орун басары; Кулембеков Кайып Эшимович, Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын төрагасынын орун басары. Алмаз Кушбекович, баяндамага келиңиз. Урматтуу Талайбек Айтмаматович, урматтуу депутаттар. 2-чи окууга Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын пайдасын которуу маселелери жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбооруна баяндама бергенге уруксат этиңиздер. Биринчиден айтып кетишибиз керек, бул улуттук банктын Кыргыз Республикасынын улуттук банк жөнүндө конституциялык мыйзамынын 12-чи бересинин 4-чү бөлүгүнө ылайык улуттук банктын пайдасы төмөнкүдөй тартипте бөлүштүрүлөт. Берде 3-4 позициялар бар. Монетардык обязательстволар жана уставдык капитал менен резервти айырмасы 5%-дан аз болсо, республикалык бюджетке эч кандай киреше прибыль жагынан бюджетке которулбайт. Ошо эсепке алганда биз болсо ушул мыйзам долбоорун даярдап силерге сунуштап атабыз. 24-жылдын республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнө 23-жылдын жыйынтыгы боюнча улуттук банктын пайдасынын 100%-ын которууга мүмкүндүк берет деп ушул нормаларды 23-жылга токтотконго сунуш берип атабыз. Бул мыйзам күчкө киргенде быйыл республиканын бюджет киреше жагында, национальный банктын киреше жагында биз эч кандай эме койгон жокпуз сумманы. Бул мыйзам күчүнө киргенде мына акыркы аудиттин негизинде 12 миллиардтан ашыгыраак пайда түшөт киреше жагына. Баяндама аяктадым. Урматтуу депутаттар, суроо болсо жооп берүүгө даярмын. Рахмат. Алмаз Кушбекович, урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Анда биринчи сөз анда Айсар Нышанов сизге берилет. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу эл өкүлдөр, урматтуу катышуучулар. Сиз Алмаз Кушбекович, сиз айтып атасыздар 5%-дан азды түссө деген кандай? Бул мен ошого түшүнбөй калдым да. Бюджеттин кирешесине которулбайт деген айырма бар экен. 5%-дан 10%-га чейинки түссө деген жери бар экен да, 70% деген. Ушу пайыздан эмне зависит этет? Берде мен айтып атпаймынбы, биринчи пунктунда жазылып турат. Бул финансылык результат боюнча уставдык капитал менен обязательства резервного банка, национального банка 5%-дан азыраак монетарный обязательство болсо, анда эч нерсени которбойт. Которулбайт. Которбойт. Улуттук банктын өзүндө калат. Ооба, бүгүнкү күндө бул пайыз 3,18% болуп атат.
3,18. Ошондо азыр сиз мына жерде экинчи жолу айтып атасыз 10%га 5%дан 10%га чейин 70% алынат деп атасыз да. Ошондо 3% улуттук банктын өзүнө калып атат. Ушундайбы? Жок, биз азыр айтып атабыз 100% деп айтып атабыз. А эмне үчүн 100% которуу? Анда эмне үчүн жаздыңыздар бул жерге? 5%дан 10%га Жок, чейин. биз айтып атабыз, бул нормалар бүгүнкү күндө токтотулсун деп. Токтотулсун деп айтып атасыздарбы? Эмки жылдан баштап иштесин деп атабыз. Сунуш ушундай болот. Эмки жылдан баштап ушул норма иштейт. Азыр биз 100% которобуз. Ушундайбы? Ооба, Мен туура түшүндүмбү? туура түшүндүңүз. Улуттук банктын милдеттүү резервине канча калдыгы которулат анда? Азыркы жылдан эч кандай Которулбайт. калдык которулбайт экен да. Ооба, Туурабы? туура. Ошого улуттук банк кандай карайт? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу катчылар. Биз буга макулбуз, биз буну колдойбуз. Анткени азыркы учурда биздин финансылык акыбалыбыз жетиштүү, туруктуу. Мына айта келсек, жалпы капиталыбыз жылдын аягына 72 миллиард сом түздү. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, азыркы учурда капиталыбыз жетиштүү. Ошон үчүн биз макулбуз. 100% пайыздын 100% биздин которууга минсинге. Сиздерге азырынча кереги жок экен да, көз каранды эмес экенсиздер, Жок, биз көз карандысызбыз. Бирок биз азыр бизде акча болуп атса, биз бул мыйзам долбоору менен биз макулбуз. Рахмат, түшүнүктүү. Рахмат, Айшанусын. Урматтуу башка суроо жокпу? Анда урматтуу депутаттар, анда кортунуга өтсөк, Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын пайдасын которуу маселелери жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоору жактырылсын жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуштасын. Урматтуу депутаттар, добуш коем, ким макул? Каршы жок, көпчүлүк добуш менен жактырылды. Андай Алмазбек отура берсеңиз болот. Келген бул мыйзам үчүн келгендер бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, анда үчүнчү маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Малим Маматалиев тарабынан демгиленген Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Баяндамачы Маматалиев Марлен Абдрахманович, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. Чакырылгандар Рыспекова Жипариса Барамбаевна, Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин ордун басары. Дүйшеева Жибек Курманбековна, Кыргыз Республикасынын финансы министринин ордун басары. Анда Марлен Абдрахманович, сизге сөз берилет. Рахмат, урматтуу депутаттар. Сиздер билесиздер, эң алгач эле ошол биздин президентибиз указ чыгарган, келечекке салым деп. Ошол указдын алкагында 4 пунктунда кабинет министрине өзүнүн мыйзамдарын указга ылайыкташтыруу деген пункттун алкагында биз буга чейин деле ошол өкмөт менен чогуу жеке ошо Акылбек Сөнүш менен дагы сүйлөшкөнбүз. Указ чыксын, указ чыккандан кийин биз мыйзамды өткөзөбүз депчи. Ошого байланыштуу бул мыйзам сиздерге сунушталып жатат. Болгону биз атын бир аз башкача кылган элек. Азыр атын жана суммасын, өлчөмүн баардыгын указда кандай болсо, так ошондой кылып кайра экинчи окууда өзгөртөбүз. Биринчи окууга концепциясын пока кабыл алып турсак, ошол өзгөчө мына белгилеп кетейин дагы бир жолу. Биз келечек муун үчүн фонд дегенбиз, указда келечекке салым, кайра эле келечекке салым деп өзгөртөбүз. Суммасы дагы биз 500 миң деп айтылган суммага дагы Кудай бурса өзгөртүп кайра келебиз. Өткөнкү жумаларда мына азыр Асан мырза да отурат. Кийинки мына палатага чейин жетишпей калыптыр. Палатага чейин заключениени дагы берип алып келем деп айтты. Биз палатага чейин күтүп турабыз. Бирок целом эми указ кабыл алынган. Буга чейин тийиштүү министрликтерден дагы буга чейинкисинде ар кандай вариантта каралып атканда өзгөчө Минфинден карама каршылык болгон эмес. Азыр тем более суммасы бир топ аз болуп атат. Анан тем более бул указдын алкагында указды аткаруу максатында болуп атат. Мен ойлойм бул жерде маселе болбойт. Жалпысынан урматтуу депутаттар, бул баягы жетим балдар боюнча сөз жүрүп атат. Биз аларды билесиздер,
18 жашка чейин карайбыз, окутабыз, окутабыз дегенде анан бирок 18ге чыккандан кийин толук түрдө ташталып калып атат. Бул жерде мен ойлойм эң туура багыт алды. Ошо указдын негизинде буларга мындан ары үй алганга мүмкүнчүлүк жана ошондой эле ошол акчаны же окуусуна кетире турган ушул мүмкүнчүлүк түзүп атат. Мен ойлойм бул жакшы демилге. Ушул демилгени колдоп биз дагы ушул мыйзамды сунуштап чыктык эле. Колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроо барбы? Өкмөт барбы? Урматтуу депутаттар, ооба. Биздин тиешелүү түзүм бөлүм бул неме боюнча заключение боюнча иш алып барууда азыр. Палатага чейин буюрса заключение болуп калат, Кудай буюрса. Рахмат, урматтуу депутаттар. Эми бул мыйзам долбоорунун негизги максаты бул Кыргыз Республикасынын ата энесинен экөөнү тең айрылган балдарга келечек муун үчүн фонд топтомо, жөлөк пул дайындоо жана төлөө жолу финансылык жана социалдык колдоо көрсөтүү болуп эсептелет. Бул эми үчүн акы төлөө колдоо көрсөтүү болуп саналат. Мына биздин урматтуу биздин коллегабыз Марина Абдрахманович көтөрүп чыгып атат бул маселени. Анда корутундага өтсөк, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясын жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине сунушталсын. Урматтуу депутаттар, добушкон ким макул? Каршы жок. Көпчүлүк добуш менен жактырылды. Кийинки маселе, 4-нчү маселени биз алып койдук. Анда 5-нчи маселе. Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан демгиленген 2023 жылдын 21 ноябрында Москва шаарында кол коюлган 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин ортосунда ташып киргизүүгө бажы алымдарынын суммаларын которууга тиешелүү бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзам долбоору биринчи окууга киргизилет. Баяндамачы Сүйүналиев Руслан Мырзабекович, Кыргыз Республикасынын финанс министринин биринчи орун басары. Чакырылгандар Сейит Чоро Сейитович, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары. Исамбеков Самат Сатарович, Кыргыз Республикасынын финанс министринин караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы. Анда Руслан Мырзабекович, сизде сөз. Рахмат. Урматтуу Талай Айтматович, урматтуу депутаттар. 2023 жылдын 21 ноябрында Москва шаарында кол коюлган 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Евразия экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттеринин ортосунда ташып киргизүүгө бажы алымдарынын суммаларын которууга тиешелүү бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору 2014 жылдын 29 майындагы Евразиялык экономикалык бирлиги жөнүндө келишимдин жоболорун ишке ашыруу максатында иштелип чыккан. 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге ылайык ЕАЭП мүчө мамлекеттердин бири-биринин бюджетине импорттук бажы алымдарынын жыйноо жана өз ара которуу боюнча милдеттемелери каралган. Бул механизм ар бир мамлекетте бирдей жана негизги этаптарды камтыйт. Үчүнчү өлкөлөрдөн келген товарлардан улуттук валютадагы ташып келүү алымдарынын суммаларын жыйноо белгиленген бөлүштүрүү ченемдерине ылайык мүчө мамлекеттердин бюджеттеринин ортосунда ташып келүү алымдарынан түшкөн суммаларды бөлүштүрүү, аны АКШ долларына конвертациялоо жана андан кийин ЕАЭП мүчө мамлекеттерине которуу. Бирок 2022 жылдын март айынан баштап Россия Федерациясына киргизилген экономикалык санкциялар улам бөлүштүрүлгөн ташып киргизүүгө бажы алымдарды конверсиялык операциялардын натыйжасында келип чыккан өз ара милдеттемелерди Россия Федерациясына жана Белоруссия Республикасына АКШ долларында которууга мүмкүн болбой калды. Форс-мажордук жагдайларда мүчө мамлекеттердин бюджеттерине ташып келүү бажы алымдардын которууну калыбына келтирүү үчүн ЕАЭП жөнүндө келишимге тез аранын ичинде өзгөртүүлөрдү киргизүү талап кылынган.
Буга байланыштуу 2022 жылдын 27 майында өткөн Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин сырткы жыйынында бирликтин мүчө мамлекеттеринин башчылары тарабынан 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Евразия экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттеринин ортосунда ташып киргизүүгө бажы алымдарынын суммаларын которууга тиешелүү бөлүнгөндө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протокол жактырылган. Протоколго ылайык убактылуу негизде Россия Федерациясы жана Беларусь Республикасы менен ташып киргизүүгө бажы алымдарынын бөлүштүрүлгөн суммалары боюнча утурлама милдеттемелерди аткаруу үчүн орус рубли улуттук жөнөтүүчү банктардын курсу боюнча колдонулат. Армения Республикасы, Казакстан Республикасы жана Кыргыз Республикасы бөлүштүрүлгөн ташып киргизүүгө бажы алымдары боюнча өз ара милдеттемелерди которууну мурдагыдай эле АКШ долларында жүргүзүшөт. Ташып киргизүүгө бажы алымдарынын суммасын өз убагында форс-мажордук себептерге байланыштуу которулбаганы үчүн пайыздар эсептелбейт деген пункт протоколдо каралды. Аталган протоколго Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин корутундусу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2024 жылдын 11 апрелиндеги номер 141 тескемеси менен жактырылган. Жогоруда баяндалганга байланыштуу 2023 жылдын 21 ноябрында Москва шаарында кол коюлган 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Евразия экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттеринин ортосунда ташып киргизүүгө бажы алымдарынын суммаларын которууга тиешелүү бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Көңүл буруңуздар үчүн чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Суроолор болсо. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Урматтуу депутаттар. Жок, анда урматтуу депутаттар, анда чечимине өтсөк, корутундусу анда Айсара Нысанова сизге сөз берем. Рахмат. Сиз айтсаңыз, ушу Евразия экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттеринин ортосунда ташып киргизүүгө бажы алымдарынын суммаларын которууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө да бул жерден биз эмне утуп атабыз? Мына бажы төрагасы отурат да, биз дайыма суроо берип келебиз. Сиздин бизге кирген ушу бажыдан өткөн боюнча сан башка чыгат, башка мамлекеттерден башка чыгат десе, сиз укмаксан, түшүнмөксөн боло бересиз да. Ушул жерде сиздин айырмаңыз чыга берет да. Бизге башка суммада кирди деп сиз көрсөтөсүз, а бизге башка мамлекеттер мынанча сумма кирген деп көрсөтөт, айырма очень большая. Анан сиз бу жерде эмне деп атасыз деп бизди кайра провокацияга алып, түшүнмөксөн боло бересиз да, эмне үчүн? Бул биринчи, анан бизге кандай пайдасы бар? Сизге суроом. Айсара Нысановна, бул эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой мен баяндамамда айтып кеттим. 2022 жылы март айында Украина Россия Федерациясында, анан Украина өлкөлөрүндө окуяга байланыштуу бул АКШ долларында биз жана жалпы ушул ташып киргизүү боюнча төлөмдөрдү жалпысынан чогултуп, анан ошонун ичинен АКШ долларына конвертация кылып, анан ошол АКШ долларын негизинде которчук да. Кийин маселе болуп калып, ушул март айынан баштап, 2022 жылдан баштап бизге туура келди ошолордун орус рубли менен которууга да. Эгерде биз аны кылбасак, бизде дагы бир топ биз тараптан которуу болуп атты, ошол окуя болгон моментте. Россия менен Белоруссиядан бизге кечиктирилип келип калып атты да, себеби аяка санкцияларды киргизгенин эсебинен ошол себептен токтолуп калды. Ошондуктан бизге Аны түшүндүм. Мен айтып сурап аткан суроо мындай да, айырмасы доллар менен рубль менен которгонуңуздун айырмасы, зыяны, пайдасы жокпу бизге? Мамлекетке? Бүгүнкү күндө ушунун өзгөртүүсү менен зыяны болбойт да. Биз жанакындай болбойт, эгерде анда кармалып рубль менен которсок деле эч кандай жоготуу болбойт экен да биз. Сонун эле рубль менен эсептешсек болот экен да, туурабы? Туура. Рахмат, түшүнүктүү. Рахмат, урматтуу. Бияктын жоон угуп коеюнчу. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Негизги Кыргызстан
импорттолуучу товарды 80%-ын Кытай мамлекетинен алат. Муну ар дайым эле айтып жүрөм, мен алдын ала кечирим сурайм, эч кандай провокацияга түрткөнүм жок. Кытай мамлекети бир тараптуу жүктөрдүн кайсы мамлекетке кирип кеткендиги жөнүндө маалымат берет. Ал эми бизге киргенден кийин бизге кала турган жүк ЕАЭБтин территориясына кала турган Биз аны жакшы түшүнөбүз. Угуп турсаңыз, сиз ошону тактадыңызбы? Ошондо айырмачылыкты тактадыңызбы? Айырмачылыкты тактоо боюнча Кытайдын башкы бажы башкармалыгы менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Биздин эксперттер да барган, өзүм дагы жолукканмын. Алар макул, бирок баягы баарын тең эле баягы Баштай элексиз. Компартия чечет деген тактоону баштай элексизби? Тактоону баштаганбыз. Өзүнүн деңгээлиндеги бир позицияга жеткенбиз, бирок андан ары иш чыла элек. Ал биз тараптан эмес. Биз тараптан аракет болуп атат, ооба. Анда бир ушуну көзөмөлгө алып, биз өзүбүз эле бир барып көрөлү жеринен. Менин сунушум. Рахмат, сиз ошо провокацияга чакырбайсыз, сиз түшүнбөгөндүккө аласыз да өзүңүздү. Ошону так маалыматты мындай так эле берсеңиздер. Жарайт. Урматтуу Сатар аз берген Айшар Нышанын суроо боюнча ошону тактап жооп берип коюңуз. Кийинки сөз Элдер Жагалбектин сизге. Самат Сатарович, мен мына неме интернет булактарынан чыгып атат да, Кара Суу районунун Ош областындагы ОСО Мега Компани деген частная таможенный терминал ачып атып, что-то они там недобросовестно с людьми поступили, да? Сиз в курсе? Уктуңуз беле? Ооба. Айтып бересиздерби кыскача, что там случилось? Эми ал жакта жанагы кирген жүктөр боюнча айтып атасызбы? Мега компаниянын бажы менен болгон экөөнүн ортосунда мамилени. Эмне болуп атат? Мамилелери кандай? Мамилелер эч кандай деле мындай суук эмес. Болгону мыйзам талаасында мыйзамдын талабына жооп берген иштерди жасаш керек. Биздин бажы кызматкерлери ошонун үстүндө иштейт. Мамилеңер жакшыбы же наоборот начарбы алар менен? Жакшыбы? Абдан жакшы начар эмес да? эмес, жакшы деп деле айтканга болбойт. Талаптар бар, ошо талаптардын аткарылышын биз 3 жылдан бери иштеп атышат дейт. Ошол 3 жылдан бери алар менен ким ызычуусунда эч ким көңүл бурган эмес беле? 3 жылдан бери эл кайрылаптыр, бул таможенный терминал незаконный деп, кантип иштеп атат, өкмөт каяктарып атат дегенде сөздөр болуп атат да, интервью берип атышпайбы элдер? Бул жөнүндө суроолор болуп эле келет. Азыркы күндө биз Кара Суудагы бажы терминалын мамлекеттин карамагына алганбыз. Дагы бир маселе ошо чыр болуп атканын себеби башка бажы терминалдардын баарын ошо Булар элдердин жерлерин тартып алыптыр да, пастбищные земли дейт. Незаконный захват земель деп атышат. Мы об одной и той же компании говорим, ОСО Мега Компания, таможенный терминал, да? Укук органдар ошондо бул жерди уже өкмөткө беришти, да? Жаңылыктарда эми чыгып атат дейм, да? Что 3 жылдан бери үнүбүз жетпей атат деп, элдердин кайрылуусу. 3 жылдан бери эмес, жакындан баштап. Жакында эле, да? Жакында өтүп. То есть уже все, с ними вопрос правоохранительный орган занимается, решен, да? Толугу менен чечиш керек, майда гана жанагы келишим негизиндеги маселелер гана калды. Хорошо. Аягына чейин чечилиш керек бул иштер. Чечилиш керек, чечилет. Жалпы калган терминалдын баары ошо мамлекеттин карамагына өтүп, болгон алым төлөмдүн баары ошо мамлекеттин капчыгына түштү экен деген аракет менен иштеп атабыз. Аягын укпай калдым, катуураак айтсаңыз. Бардык алымдардын баары бажы алымынан башка ошо убактылуу сактоо склад кампаларына кирген автотранспорттан түшкөн каражаттар, хранение, перевозка, транспортные услуги, ошонун баары мамлекеттин бюджетине түшүш керек. Эми түшөт. Хорошо, рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Анда биз корутундуга өтсөк, 2023 жылдын 21 ноябрында Москва шаарында кол коюлган 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономика бирлиги жөнүндө келишимге Евразия экономика бирлигине мүчө мамлекеттердин ортосундагы ташып киргизүүгө бажы алымдарынын суммаларын которууга
тиешелүү бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республиканын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республиканын Жогорку Кеңешинин аны биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Урматтуу депутаттар, добушкон ким макул, каршы жок, жалпы добуш менен жактырылды. Урматтуу депутаттар, анда биз кийинки маселеге өтсөк, 6 маселе 1990 жылдын 29 майында Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы түзүү жөнүндө макулдашууга $10 долбоору баяндамачы Болотов Санжарбек Бактыбекович, Кыргыз Республика экономика жана коммерция министринин орун басары. Рахмат, урматтуу Талбек Айтматович, урматтуу комитеттин мүчөлөрү. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын түзүү жөнүндө макулдашуу долбоорунун тиркелген расмий долбоорун жактыруу тууралуу уруксат бериңиздер. Мындан ары кыскача ЕБРР Африка, Сахаранын түштүгүндөгү жана Ирак мамлекеттерин камтуучу этишти. Ошондой эле ЕБРР капиталдык мүмкүнчүлүктөрүн оптималдуу пайдалануу үчүн шарттары түзүп жатат. Кыргыз Республикасы ЕБРРдин мүчөсү катары макулдашууга ылайык бул чечимди бекитүү жөнүндө чечим кабыл алды. Бул тескеменин долбоорун кабыл алуусу республиканын бюджеттен кошумча финансылык чыгымдары бөлүүгө алып келбейт жана мүчөлүк акылары таасирин тийгизбейт. Урматтуу депутаттар, бул тескеменин долбоорун колдоп бериңиздерди өтүнөбүз. Көңүл үчүн рахмат. Өз сөзүмө кыска сөзүмө түшүнүктүү болсун депутаттар. Эмнеге керек ошо? ЕБРР охват финансирования расширение кылып атат Африка жана Сахара, Ирак өлкөлөрүгө. Ошол үчүн биздин уруксат алып атышат. Биз как да, эч нерсе деле жок, мындай процедурный жактан да маселе. Суроо жооп барбы? Анда урматтуу депутаттар, суроо жок болсо, анда макулдашуу боюнча 1990 жылдын 29 майындагы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкты түзүү жөнүндө макулдашууга $10 долбоору жактырылсын. Урматтуу депутаттар, добушкан ким макул, каршы жок, жалпы добуш менен жактырылды. Урматтуу депутаттар, 7 маселе, акыркы маселе. Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Жашыл шаарлар 2/2 алкактык программасынын Бишкек автобустары гранттык макулдашуунун долбоору макулдашууга келип атат. Баяндамачы Татиков Руслан Сатылганович, Кыргыз Республиканын финанс министринин орун басары. Чакырылгандар Байгончок Мырланбек Конушбекович, Бишкек шаарынын мэринин орун басары. Асан Абдрахманович. Азыркы учурда ушул маселе международный каралып атат. Азыр уруксат берсеңиздер тескеме карап турсак, макул, анда биринчи тескемени карайлык. Неме, Асан Абдрахманович, сиз чакырыңыз, азыр бир тескеме калды, эки тескеме жабык эшиктин алдында өтөт. Урматтуу депутаттар, анда биринчи тескемеге келсек, анда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет, экономика жана фискалдык саясат боюнча комитети менен макулдашуу боюнча ведомстволук мекемелердин материалдык техникалык базасын чыңдоо жана чыгармачылык союздарга мамлекеттик социалдык заказдарды берүү үчүн Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине 373.515.000 сом бөлүп берүү жөнүндө Кыргыз Республиканын министрлер кабинетинин 2024 жылдын 12 апрелиндеги 165 тескемеси макулдашууга киргизилет. Баяндамачы Дүйшеева Жибек Курманбековна, Кыргыз Республиканын финанс министринин орун басары.
чакырылгандар Чыңгыз Эсенгул уулу Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары. Урматтуу Жибек Куронбековна, сизде сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Уруксат берсеңиздер, бул түзкеменин негизинде маданият мекемелеринин материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине 375.510 миң сом каражатты Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин макулдашын сурап келип атабыз. Карап бериңерди өтүнөбүз. Менде суроо. Султанбай Абдырашид, сизде биринчи. Мен колдоймун. Мен ойлойм, культурага обязательно бөлүп бериш керек. Мага бөлүп бергендери жакшы тенденция. Муну колдош керек. Менде зам министрге суроом бар да. Жана Баткенде музей ачылбады беле жакында. Ошого балансыңарга алып, ошонун акчасы дагы могу жерде каралдыбы же каралбадыбы? Ушул акчанын ичинде. Султан Абдрашидович, ооба, сиз айткан маселени ошо жана музей фондун толуктоо үчүн деп атайын 10 миллион сом бул жерде бизде каралган. Ошонун негизинде Баткен облусундагы ошол жаңы ачылган музейге сөзсүз түрдө бул каралып, ошол жерге жумшалат. Бирок бу жерде мындай аталбаптыр да Баткен музей. Жок, бул жерде детальный перечень бар өзүбүздө. Ошол переченге ылайыктап биз ошо акчаларды жана 373 миллионду бөлүп атканбыз. Каралган, балансыңарга алдыңар да уже. Жок, азыр процедуралар жүрүп атат, буюрса ошол кайсыл жана өздөрүнүн нормаларын карап, ошо менен буюрса, бирок Баткен облусунда өзгөчө статус болгондуктан ал менин оюмча эч кандай штаттар уже чечилди, балансыңарга алдыңар. Анан ушунун ичинде каралган, жалпысынан. Рахмат, менде сөз. Рахмат. Кийинки сөз Камил Абдрасаков. Рахмат. Мынау тактап алайынчы. Жакынкы күндөрү президенттин маданият тармагына чоң көңүл бурулуусу менен музыкалык аспаптар келди эле да. Туурабы жаңысынча? Мынау ошонун акчасыбы же андан сырткары дагы музыкалык аспаптар сатып алынабы? Камила Абдразаковна, бул дагы жаңы акча деп Ал акча төлөнгөн, Былтыркысы бүт жабылып, былтыркынын баары жабылып, карыз жокпу былтыркыдан? Жок. Бул эмне аспаптарды аласыңар? Бул жерде ошол көбүнчө үн күчөтүүчү ошол аппарат мындастары, жарык берүүчү мындастары эң чоң биздики бул ушу мектептер былтыр каралган эмес, ушу мектептерге быйыл карайбыз. Эми силер переченде расшифровка кылынып бөлүнөт да, регионго берилеби музыкалык аспаптар? Сөзсүз түрдө. Биздин Лейлек эмне бар? Лейлек районуна барбы? Жок, биз быйыл Лейлектеги ошол жогоруда Султан Абдрашидович айткандай музей мындастары ошол биздин драм театрга да каражат бөлүнөт, и ошол жерге алардын бүт камек каржылайбыз, мындастары ошо музыкалык мектептерге биз ошо беребиз. Сиз Лейлек районундагы маданият бөлүмүнө бардыңыз беле? Баргам, ооба. Аспаптары жок. Ооба, ошонун негизинде да берилет. Ошон үчүн сурап атам да, регион өнүксөнөн кийин маданият республикада өнүгөт да, туурабы? Ооба, былтыр бир эле шаарда боло бербеш керек. Регион дегенибизде бүт областтар каралыш керек да. Мына маданият үйүнө барып, маданият бөлүмүндөгү аспаптарды мен карап чыктым. Өтө аз санда да. Бир кезде 10-12 жылдар кичине алынган, ошо боюнча турат да, алынбай. Ошон үчүн регионду карагыла. Регионду сөзсүз карагыла. Лейлекти мен ошон үчүн сурап атам да, мисал иретиндечи. Муногу неме 17 бирдик жүргүнчү ташуучуна деп атасыңар, ал да бөлүндүбү? Эми алабыз аны. Жок, кайсыл жака аласыңар, бар да. 17 театр оюн зок мекемелерге алабыз. Театр оюн зок мекемелерге алабыз. Ошол тизмелерин берип койгулачы. Каяктарга бересиңер, макулбу? Мен жеке мен сурап атам ошол түзүлүшүн. Анан мына жерде тиги костюм сатып алуу дейт. Бул каяктарга сатып алынат булар? Кайсы театрга, филармонияга, каяка сатып аласыңар? Биздин ошо негизги 7 облустагы театрларга, мындастары Бишкек шаарында жайгашкан улуттук театр, филармония, ошол театр оюн зок мекемелеринин баардыгын жалпыланган театрларга бөлөбүз. Эми өздөрүнүн фондуна акча түшкөн мекемелерге анчалык зарыл эмес да. Мисалы региондордо аларда акчасы жок. Региондорду карагыла. Мен ушудан да ошону айткым келип атат да. Кийимдерин өздөрү тиктирип, өздөрү артисттерибиз өздөрү тиктирип кийип жүрөт региондо. Мына монтуп акча 20 миллион деп бөлүп атасыңар, бул борбор деле калып калбаш керек.
Камила уруксат этсеңиз, Анан ар кандай иш чаралар болгондо, сиз экөөбүз жакшы билебиз, регионго ал келип бул жактан ташып кетет. Бизге берип тургула депчи. Эми азыр кийим сурап кийген заман эмес да. Туурабы? туура айтасыз. Ошон үчүн ар бир мындай региондогу маданият үйлөрүнүн өздөрүнүн кийимдери болуш керек. Карагыла. Тиги жеңичинен нары кетирип бери кетирбестен калыс карагыла. Бүт расшифровкаларды бергилечи бизге. Кайсы регионго каяка жөнөтөсүңөр? Макулбу? А так абдан зарыл, бул беришибиз керек. Мен колдойм. Камила Разаковна, быйылкы ошо былтыркы берилбей калган, албай калган музыкалык аспаптарды ошо 2 жума мурун региондорго былтыркы жылдын эсеби менен дагы бердик. Эгерде быйыл сиз бүгүн колдоп берсеңиздер, кийинки ошол райондорго дагы карап, мындастыкка жана айттыңыз, ошо костюмдар боюнча мына быйылкы ошо расшифровканы берем. Ошо Малдыбаев, Сатылганов, Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониясына беребиз. Жалал Абад облустук филармониясына, ошондой эле Арасан, Аксамай, Арка Сыр, анан 40 райондук маданият бөлүмдөрүнө дагы берилет. Рахмат. Анда Камила Абдыразаковна берген сунуштарын эске алыңыздар. Кийинки сөз Айсара Нышанова сизге берилет. Рахмат. Моралдык, материалдык жактан колдоо деп атасыздар да. Бул моралдык, материалдык жактан колдоо, костюмдар же болбосо мына жерде балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар, келечек, республикалык жаш лидерлер мектебин жайылтуу деген маселелер жакшы. Бирок сиздер билесиздерби, ушу региондордо маданият үйлөрү ремонтсуз турат. Ремонту жок, моралдык, материалдык эмес, ремонту жок, ишке жараксыз абалда турат да. Ошо эмне кабар аласыздарбы сиздер айылдардан, региондордон? Бул ушул акчага киреби, кирбейби? Самышамна, бул каражатка ремонт, капиталдык ремонт, курулуштар кирбейт. Эмне себептен дегенде, бул мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан жүргүзүлөт. Биз Жүйө Курманбековна менен баарыбыз биргеликте ошол жыл сайын мамлекеттик курулуш агенттигине тизмени берип келебиз. Ошонун негизинде алар бекиткен ошо переченге ылайыктуу анан ошо ремонттор болот. Сиз айткандай, биз күн сайын эле ошол биздин кесиптештер менен аймактардагы алар менен кабар алып, алардын баягы күнүмдүк турмушуна, оокатына керектелүүчү жанагындай ремонт каражаттарды сөзсүз түрдө биз бөлүп турабыз. Бирок жанагындай ремонт иштери менен бүт толук ошол биз дагы курулуш агенттигинин көз карандыбыз. Сиздер эгерде берсеңиздер, ошондой маданият үйлөрү ремонттоого, капиталдык ремонттоого муктаж деген маалыматты беребиз деп атасыздар. Анда эмне үчүн ремонттолбой жатат? Сиз кандай мындай так маалымат бербей атасыз да, баягы дежурный эле сөздөрдү айтып атасыз. Анан бул жерден биз акча бөлүп атабыз, сиздерге керек болсо Туркияга чейин бөлдүк. Эмне үчүн биздин айылдагы ошо маданият үйү иштебеш керек дагы, анан сиздер Туркияда биздин ошо Кыргызстандын атынан барсын дедик. Силер кабар алсаңыздар, сиздер көзөмөлгө алсаңыздар, андай болбойт да. Айылдардагы маданият үйлөрү клубтары бул ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына баш ийет. Ал эми калган негизги ошо райондордогу биздин маданият үйлөрү, район борборундагы ошол 40 райондук маданият үйлөрү ошол бизге тийиштүү, биз менен алар менен иштешебиз. Бирок биздин функционалдык курулуш, ремонт биздин функционалдык милдетке кирбегендиктен бул боюнча мен көз карашымда ошо курулуш агенттиги жооп берсе жакшы болмок. Жергиликтүү бийликтегилер көпчүлүк айыл өкмөттөр дотацияда отурат, сизге белгилүү ал. Алардын колунан келбейт каржы маселеси. Анан сиздер ошо министрликсиздер да. Сиздер барып көзөмөлгө алып, анан берип атабыз, мына списокту берип атабыз деп атпайсызбы? Эмне жылдырбайсыздар? Берип атсаңыздар. Сиздерде маалымат болсо. Эмне үчүн маданият үйлөрү элементарно жараксыз? Сиз бул жерде моралдык, материалдык жардам, колдоо, тиги бу деп алып атасыз акчаны. Өкмөт акча бөлүп атыптыр. Эмне үчүн ошо маданият үйлөрү жараксыз? Айылдагы эл каяка барыш керек анда? Санмышам азыр ошо былтыркы жылдан баштап билесиздер, ошо сиздердин колдооңуздар менен бюджет бир топ өстү, 5 миллиард сомго өстү.
мындан сырткары ушундай кошумча материалдык жанагындай өзүңүз айткандай ошо моралдык жактан колдоо боюнча каражаттар бөлүнүп атат. Ошонун негизинде бара көч бара оңолот дегенде азыр ошол оңдоп түзөөнүн үстүндө келе атабыз. Биз Алтынбек Аскарович Максутов министр өзү жеке ошол айылдагы райондордогу маданият үйлөрүнүн эскилиги жетип Аксыда канча ошондой маданият үйү бар? Маалыматыңыз барбы? Маданият үйү Аксы районунда бир, райондун борборунда бир. Оңдоп түзөөгө муктаж. Албетте, Алабукада дагы ошондой эле. Канча маданият үйү бар? Жалпы оңдоп түзөөгө муктаж бизден негизги эң чоң көйгөйлүү бизде бул 28 маданият үйү. Аксынын өзүндө эле, көрдүңүзбү? Аксынын өзүндө эле 28 маданият үйү муктаж оңдоп түзөөгө. Туурабы? Жок, бул Аксы районунда эмес, жалпы республика боюнча айтып атам мен. Эми мындайда сиздер министрликке карайт ошо маданият үйү. Ошо да сиздердин милдетиңиздерге кирет. Барып көрүп, эл менен мындай баарлашып, мындай оңдойт элек, мындай кылат элек десеңиздер, кичине аларда ошо моралдык колдоо пайда болот да. Анан акча бөлүп бериңиздер деп эле бул жерге келип, моралдык, материалдык деп эле костюмга, анан аспаптарга, тияка бияка дей бербей. Жетекчиликтин ишинен кандай иш алып баруусунан зависит этет да. Анан курулуш агенттигине тиешелүү, тияка тиешелүү. Эмне үчүн ошо оңдоо түзөөгө келгенде эле курулуш агенттигине ссылаться этип каласыңар? Кириш келесилер министрлик катары. Маданият үйлөрү керек биздин жарандарга, айылдагыларга айрыкча керек деп. Эмне үчүн ошого киришпейсиздер? Эмне алар силердин милдетиңер эмеспи? Санышам, биз жылда биздин ошол атайын курулуш башкармалыгыбыз бар өзүбүздүн. Ошолор толугу менен 7 облусту кыдырып, жерлерди, айылдарды барып, ошонун негизинде ар бир ошол облустагы мекемелердин, маданият мекемелеринин абалы боюнча биз балансы учетто коебуз, ошол маалыматты биз курулуш агенттигине беребиз. Ошол бизге эң маанилүү болгон ошол. Рахмат, мен сиздин маалыматыңызды уктум. Мен 3-чү жыл болду келгениме. Бир дагы жылуу жок сиз айткан чөйрөдө. Эч кандай жылуу жок. Эч кандай сизде список дагы жок. Шу маданият үйлөрү оңдоп түзөөгө муктаж деген. Министриңер кошо иш алып барбайсыздар. Маалыматыңыздарды тактап мага кириңиздер. Рахмат. Айсарымшан рахмат. Урматтуу маданият министринин орун басары Чыңгыз мырза. Бияк көңүл койсоңуз, азыр айтылган Айсара Нышановнун маселелери боюнча бүгүнкү күндө чынында эле маданият үйлөрү боюнча ай жерлерде өтө мындай чоң көйгөй жаратып атат. Ушул маселе боюнча толук маалымат берип койсоңуздар. Кийинки сөз Надия Разиман сизге берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы, Талайбек Айтмаматович, урматтуу чакырылгандар. Мен 373 миллион 515 миң сом каражат бул мамлекеттин бюджетинен бөлүнүп аткандан кийин бул өтө чоң каражат да. Анын эмненин негизинде бөлүштүрдүңөр ушу цифраны? 8 бөлүккө бөлүп. Надира Разимовна, биз былтыр ошол президентибиздин жана жарлыгынын негизинде ошол улуттук маданиятты өнүктүрүү жана мамлекеттик камкордукка алуу жөнүндө жарлыгынын негизинде атайын бизде баягы иш топ түзүлгөн. Ошол топтун сунуштарынын негизинде бизге эмне өтө маанилүү, эмне керек, кайсыл жакка бөлөбүз, кайсыл жакка бөлүштүрөбүз дегенде, ошону улам анан ошол топтун негизинде, чечимдин негизинде ушундай багыттарга бөлгөнбүз. Булардын мындай бир жайгаштырылган немеси барбы, перечени барбы ар биринин? Ошол сумманын келип чыгуусун боюнча. Бар. Бүт бардыгы боюнча. Толугу менен, ошо музыкалык аспаптарды сатып алуу боюнча, жабдыктарды ташуу, гастролго чыгуу жана спектакль коюу үчүн жана чыгармачыл союздарга дагы бүт ошолордун баары каралган. Жердериндегилердин заявкасы боюнча түзүп чыккансыңарбы? Сөзсүз түрдө ошол ал Же борборлоштурулган эле маданият үйлөрүнө бөлүнүп атабы? Жок, ошол берилген заявканын негизинде. Силердин азыр областтык, райондук, вертикалдык түрдө караганда Бишкек, Ош, анан кийин райондун борборлорундагы гана маданият үйлөрү кирет да, музыкалык мектептер. Силердин карамагыңарга.
Баткен облусу да толук бизге кирет. Жок, Баткен жети дубан да, жети дубандын бардыгы кирет да силерге. Баткен облусу башка эмес да. Жети дубан бардыгы кирет да вертикалдык түрдө. Мен сизге берип аткан суроого түшүнүп атасызбы? Мен айтып атам, ошол борборлоштурулган гана райондук, областтык, анан 2 шаар боюнчагы гана маданият үйлөрү, филармония, музыкалык мектептер эле кирет да силерге деп карамаңаргачы. Туура. Ал эми жериндеги негизги калктын бөлүгү болгон айыл өкмөттөрдүн аймагында, бардык айыл өкмөттөрдүн аймагында маданият үйлөрү бар да, алар силердин карамаңарга кирбейт, алар бардыгы жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн балансында турат, туурабы? Туура. Эми ошондой болгон болсо, айыл өкмөттөрдүн бүгүнкү күндө 70-80% дотацияда отурат да. Анан дотацияда отургандардын килтейген союздун мезгилинде бүткөн 500 орунду, 1000 орунга чейинки маданият үйлөр азыр кароосуз калды да. Ага ким жооп берет? Ошол маселени боюнча биздин силер ким жооп берет? Ошоларды ким карайт эми? Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында орун алган, ошол айыл өкмөттөрдө орун алган маданият үйлөрү, бул маданият эмес, клуб деп койсок болот. Ошол клубтар, ошол айыл өкмөт жана жергиликтүү бийлик ошого жоопту. Жок, мен бул суроодо жоон берип аткан жокмун да. Жалпы Кыргызстан, негизги биздин калкыбыз, элибиз айыл жеринде жашайт да. Анын айыл жериндеги элибиздин маданиятыны, алардын жашоо шарттарыны, ошолорго карата түзүлгөн маданият тармагындагы шартты түзүп берүүдө жалпы Кыргызстан боюнча силер өзүңөр анализ жасап, ошонун жыйынтыгын карап, анан кайсыл силердин караганга мүмкүнчүлүгүңөр бардыгы, ал эми өзүңөрдүн колуңарда бар, маалыматыңар бар. Ал эми айыл өкмөттөрдүн карамагында турган маданият үйлөрүнө, маданият үй деп эле эсептелет алар, маданият үйү, аны клубтар калган деле эмес азырчы. Союздун мезгилинде типтүү маданият үйлөр курулган, ар бир айыл колхоз совхоздордун. Ошолор бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн балансында турат. Ошолор бүгүнкү күндө клуб кайтарылып турат да, мүмкүнчүлүгү жок да, ремонт кылганга. Мүмкүн болушунча алар ошол стимулирующий гранттын эсебинен долбоор жазып, анан каржы министрлиги тарабынан гана долбоор өтүп калса ремонт кылып атышат. Ал жака өтө албаса ошол боюнча эле калып атат да. Ошон үчүн ушул боюнча силер өзүңөр бир кызыгып, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен, айыл өкмөттөр менен биргелешип жумуш жасап көргөн жоксуңарбы? Эми түшүндүм маселени. Түшүндүңүзбү? Эми түшүндүм. Бул негизинен жалпысынан жалпы саясатты чындыгында сиз айткандай биз министрлик жүргүзөт. Ошол жерде биздин Айсара Нышановна ошондой мазмунда суроо берди, жооп ала албады да. Мен ошон үчүн тактап кайра сизге берип атам, түшүнүктүү кылып, түшүндүрүп айтып көрөйүнчү деп. Жооп ала албады, калып калды, сүйлөп өзүчү. Ошол биздин айтып атпаймынбы, саясатты жалпы биз жүргүзөбүз. Ошо биздин райондордогу, ошо 40 райондогу маданият бөлүмдөрүбүз бар. Ошол бөлүмдөр айыл өкмөттөрдүн, жергиликтүү өзүнүн алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнөн келген сунуш, пикирлерди эске алып, ошол негизинде заявка берилди. Ошол заявка негизинде биз ошол жанагы айтылган райондук маданият үйлөргө ошондон сырткары ашкандарды ошол айыл өкмөттөргө мындай айтканда беребиз. Анткени биз аларды баарын топтоп алганда пайда жок да, ал иштеш керек. Ошон үчүн биз аларды ошол биздин маданият бөлүм башчылары менен да сүйлөшкөндө, алар ошол бөлүп, мисалы эле ошол эле Ат баш районундагы 1-2 айыл өкмөткө деле мисалы ошол ашып калган аспаптарды беребиз дегендей, ошол заявка негизинде иш жүргүзөт. Биз аларды эч катып албайбыз. Сиз айткандай анализ сөз капачылыкты эмес, бул жерде жанагындай бир кыргызча мамиле жасабаш керек да, конкреттүү түрдө анализ болуш керек. Биздин кыргыз мамлекетинин ичиндеги типтүү маданий үйлөр жөнүндө так маалымат силердин жалпы Кыргызстан боюнча саясатты силер жүргүзөсүңөр да. Ошол айыл өкмөттөрдүн аймагындагы турган маданият үйлөрү болобу, клуб болобу, ошолордун бардыгында иштеп аткан штаттуу адамдар бар. Штаттык бирдикте отуруп, ошол жердеги элди тейлеп аткан, маданий жактан тейлеп аткан адамдар иштейт. Ошолордун баарын башын бириктирген бир саясатты силерден кеткени жакшы да. Вертикалдык түрдө, туурабы? Туура айтасыз, ооба. Тармактык силерге тиешелүү маданият кызматкерлери болуп атпайбы? Мисалы үчүн, Нокат районунда Зулпыев айыл өкмөтүндө 500 орунду маданият үй бар.
Ошол жерде маданий типтүү бүгүнкү күндө капиталдык ремонтко муктаж. Биз быйылкы жылы дагы стимулирующий гранттан проектибизди өткөрө албай койдук. Ал маданият үйү союздуу мезгилинде элдик театр деген наамдалган, расмий түрдөчү. Ошол жерде иштегендер бүгүнкү күндө ушул айыл өкмөттөн болор болбосо айлыкты алып кызмат кылып жүрөт, бирок ошолордун кызыкчылыгын коргогон маданият министрлиги деген болуш керек да. Себеби ал бардыгы силерге карайт да. Элдик таланттын бардыгы жер-жеринде. Силерге жана жулкунуп эле ушул борборлоштурган Бишкектерде центр келбили ушул жерде ырдап өзүнүн бир кимиси жулкунбай болсо ошону көзгө көрүнөт дагы, накта элдик таланттар, чыгармачыл адамдар унчукпай эле ордунда калып кетип атат. Ошолордун эмгегин баалаган адам жок. Мына мисалы үчүн Окат районунда Шарип Абдуллаев деген 133 обону бар. 28 ыры немегеде архивде жазылган. 3 жылдан бери мен ушуну 60тан ашты ушул адам. Өмүр бой ырдап элге кызмат кылып келет. Жылда эл эмгек сиңирген артист деген наамдалганга мен документин тапшыртам. Жылда көзөмөлдөйм. Ошол менин шайлоочум катары, элдик талант катары, ошонун таланты тебеленчүт. Ошонун ырын ырдагандар качан эмгек сиңирген артист болуп бүткөн. Ошогон таланттарды ошол жерде иштеп атат да, мисалы. Эми азыр сиз райондорду айтып атасыз, райондор биздин эсебибизде деп. Ноокат районунда ошол бала 40 жылдан бери иштейт, 50 жылдан беричи. Колдоп койгон маданият министрлиги жок. Маданият министрлиги жылда министрлер алмашат, жылда орун басарлар алмашасыңар. Көрүнгөнүңө жалдырайбыз, ошол карапайым адамдар дагы эмгеги баалансын деп. Жок, андай болбойт. Баягы эле жулкунбай секирип ырдагандар өтөт. Бир солист болуп жүргөн филармонияда былтыры 20дан ашык адам заслуженный болду. Себеби силер ошол бүт бар маданият тармагында иштеп аткан адамдардын бардыгын көзөмөлгө алып, саясатын тегиз жүргүш керек. Бир эле райондун чегине барганда эле токтоп калбастанчы. Андан нары дагы өтүшүңөр керек да, чегараданчы. Ошон үчүн мына 373 миллион деген бул жөнөкөй акча эмес. Ошо мен Камил Абдыразаковна айткан талапты мен да коем. Бизге ушунун немесин переченин бүт барын раскладкасын бергиле, акчаларды дага келген кайсыл жерлерге бересиңер. Ошо Кыргызстан боюнча кайсыл районго эмне жетет? Музыкалык аспабы жетеби, башка жетеби, машинесин кимге бересиңер? Бөлүндүгө келгенде эле регионалдык балансты эске албай кое турган жактарыңар бар силердин. Айта берсең сөз көп. Ошон үчүн мына жаштардын саясаты боюнча иш-чараларды уюштурууга өткөрүү үчүн дейсиңер, эмне иш жүргүзөсүңөр? 30 миллиондук каражат. Кана жаштардын үнүн биз эч жерден көрбөйбүз. Мына мен комсомолдук кызматкермин. 8 жыл союздун мезгилинде комсомолдук кызмат иштегем. Биз комсомол дегенде ар кандай жерди биз титиретчилек, биздин жаш кезибиз. Азыр жаштардын үнүн укпайм мен эч жерден. Кайсыл иш-чарага жумшайсыңар? Мына 30 миллион акчаны жаштарга бөлүп атасыңар. Эмне деген иш-чара болот булар? Мамлекеттик деңгээлде. Келечек ошо республикалык жаш лидерлер мектебин жайылтуу каралган. Ошол биздин облустардагы 7 облуска ошо 7 жаштар борбору түзүлүп, азыр буюрса ошо курулуштун алдында турат. Мындан сырткары балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар деген атайын бизде ушундай бир конкурс бар болчу. Ал конкурстун каражатын биз ошо эл аралык өнөктөштөрдөн, эл аралык уюмдардан алып келчүбүз. Ошол былтыртан баштап ошол практиканы токтоттук. Буга чейин бизде жаштардын арналган бюджетибиз 8 миллион эле болчу. Ошол жанагы биз айткан ошо жаштарга арналган, балдарга арналган ошо ыңгайлуу шаар конкурсунун негизинде аларга биз көбүрөөк мындай айтканда мотивирующий эмелерди, каражаттарды мындан сырткары ошол шарттарды түзүп бергенге биз азыр ошол каражаттарды жумшап атабыз да, мындай айтканда. Мен түшүндүм, эми айта берсең кечке убакыт кетет. Сиз мына ушул тармак боюнча 8 тармак боюнча акча каражатын бөлүштүрүпсүңөр. Ошолордун баардыгынын раскладкасын мага берип коюң тизмесин. Рахмат. Бүт барын каражат акчалары. Рахмат Надир Азимовна. Көзөмөлдөгүдөй болоюн. Урматтуучуңуз эсен го. Азыр Надир Азимовна айткан боюнча толук маалыматтарды берип, кайсы тармактарга канча акча каражат бөлүнүп боюнча. Кийинки сөз Элвира Жылгабековна сизге берилет. Рахмат. Чыңгыз мырза, айтсаңыз,
Ошондо деген транспорт маршрутка алып берип атасыздар, Жок, театрларга маршруткадан бул эмне, сырткары кандай машина алып бизде берип жанагы атасыздар? чоң музыкалык жабдыктарды ташый турган ошол манипулятор деп коет, артты жанагындай өзү көтөрүп өзү түшүргөн ошолорду андан сырткары сиз айткандай ооба микроавтобус да ошонун ичинде каралган. Ошондо 4 канчаны алып атасыздар? 42 миллион сом, туурабы? 17 бирдики. 17 машина алып атасыздар. Ошонун ичинен канча маршрутка алып атасыздар? Ал ошол биздин ошондо бир маршруткага 2,5 миллион сомдон деп биз эметtik, койдук. Биз ошол Ош облусуна анан Канча маршрут дедиңиз? Канча маршрутка? 8'de карадык. 8 алып атасыз. Кантип бөлүштүрөсүздөр? Ошол берилген ошол аймактардан келген ошол заявканын негизинде эле аларга бөлүштүрөбүз. Айтып коесуздарбы? Кайка кетип атат маршруткалар? Канчосу кайка кетет? Кайсы областка берилет? Кайсы театрга берилет? Барбы маалымат? Мен кошумча сизге уруксат берсеңиз, мен сизге. Жазуу түрүндө ошону берип коюңузчу. Бул бир, экинчи жанакы Муса Жангазиев Курчак театрына мен бир маршрутка сурадым элем. Алар региондорго чыгат. Жалгыз Курчак театрыбыз бар. Берилет. Ошого бир машина берип коесуздар маршрутканы. Оштогу, сиз айткандай Оштогу, анан биякта Муса Жангазиев экөөнө берилет. Экөөнө тең бересиздер. Замечательно. Анан мына эми коллегаларым туура суроо берип атышат да. Бүгүнкү күндө бизде Маданият министрлигинин бир жылдык бюджети канча? 2023-тө канча каражат бөлүндү эле? 2023-кө такталган 7 миллиард. 7 миллиард. 7 миллиард болчу. Быйылкы жылда эле ушундай эле. Жибек айым, бизде МЧСтин бюджети канча бир жылда? Маалымат барбы? Мен жанында жок. Мен так сумма айта албайм азыр. 5 миллиардтан ашабы? 7 миллиардка жетеби? 7 миллиард 900төн ашып кетет. Былтыр 7 миллиард 900 болгон да 23-жылы. Ошондо Чыңгыз мырза, суроо мындай болуп атат да, эгерде МЧС эми өрт менен күрөшөт, селдер менен күрөшөт, макул. Маданият министрлигине маданият кирет, маалымат иши кирет, спорт иши кирет, жаштар саясаты иши кирет да. Ошондо нукура маданияттын өзүнө канча каражат бөлүнөт? 7 миллиардтан. 7 миллиардтан ошо 2 миллиард 643 миллион сом деп былтыркы жылы. Канчасы акыга кетет? Я. Акыларына канча кетет? Зарплата? 80-90%. 90%. Ошондо на все, кроме зарплаты, канча каражат калат бош? На все остальное деген сөз да? Эгер 90% могу силер алган 2 миллиард 600 миллион сом, урматтуу коллегалар, болбой калып атат да. 2 миллиард 600 миллион сом эгер Минкультка, Маданият министрлигинен берилсе, ошонун ичинен 90% айлыктарга кетсе, сиздерде канча каражат калып атат? Ошон үчүн биз былтыркы эле ошол 700 миллион алдык. Быйыл деле ошол 375 миллион ошондон улам сурап атабыз да. Кошумча ошол жана каражаттарыбызга материалдык техникалык базаны чыңдап алганга деп. Анда бүт эле болгон каражаттын баары акыларга кетет экен. Анан жанакы калган региондордогу имараттарды өнүктүрүүгө, жаңы программалар түзүп чыгууга эчтеке каражат жетпейт да. Сөздүн ачыгы. Анан биз биякта эмне сиздерден талап кылып атабыз? Бул ошо жана корголгон беренелер боюнча айткандай ошо 88-90% ошо айлык акыга кетет. Ал эми ошол эле биз кошумча сурап аткандан себеби ошол болуп атат. Жана материалдык техникалык базаны мындан сырткары ошол спецсчет деп коет, ошол биздин театр оюн зоок мекемелеринде. Анда бизде Маданият министрлигине караган ведомстволордун сатылган билеттердин акылары эч нерсеге на самоокупаемость мы нигде никогда не выходили, правильно? Да. Бирок биз былтыркы жылдан баштап абдан катуу талап кылып атабыз да. Ушунча мамлекет ушунча каражат бөлүнүп аткандан кийин ошол бүт баарын шарттарын түзүп берип атат. Сиздер дагы изденип, баягы жаңы изденүүнүн үстүндө бир жаңы нерселерди, жаңылыктарды жаратып, баягы атайын эсепти толтуруунун үстүндө иштегиле деп атайын ушундай талап бар бизде. А может быть, дело в кадрах? Вот мисалы жаңы эле бизге дүңгүрөгөн бир кинобуз чыкты. Азыр Россияда дүйнө жүзүнө чыгып атат. Ну, при поддержке президента, там, конечно, чоң каражат кетип жатты да, бирок, может быть, ошондой творческий адамдар биздин министерствонун ичине керек болуп атат. Ошол адамдарды тартпайсыздарбы? Может, региондордо, Курчак театрларда
өмүрү эчтекени мындай башкарып билбеген, адам менен сүйлөшкөнү билбеген, коллектив менен иштегенди билбеген, коллектив менен тил таппаган адамдар коюп коюп атабыз. Ошол жагын карабайсыздарбы? Мүмкүн кептин баары вдохновение, это творческий адамдарда. Аларга деген стимул керек, аларга деген позитивный атмосфера керек, коллективдин ичинде мындай адамгерчиликтүү атмосфера керек. Мүмкүн силер жетекчилериңердин иштеген жерлерин карап көрбөйсүздөр. Может быть, дело в них? Почему не развивается нигде, и люди не хотят работать? Айла жок, башка бара турган жер болгон үчүн ошол жакта отургансыздар деген күмөн пайда болуп атат. Бул боюнча ушу жетекчилердин ишмердүүлүгү боюнча жана Айсара Нышановна менен Надир Азимовна жакшы суроо берди. Ошол жанагы аймактардагы эмне үчүн өнүгүү болбой атат, эмнеге карабай атасыз деп, ошол азыр бизде аттестация былтырдан баштап жүрүп бир топ тазаландык. Быйылкы жылдын дагы аттестация иштери жүрүп атат. Быйыл мисалы Чыңгыз мырза, мисалы сиз иштеп атасыз да, сиз деген жаш кадр болгондуктан келип сизде мындай бир стимул болуп атат да, иштейм деп, правильно? Сиз акысын карап келген жоксуз да? Мен билишимче, мен сизди канча жылдан бери тааныйм да. Мүмкүн региондордо деле ошондой ситуация болуп атар. Может, алар бара албай жатышат. Может, алар адамдарга аттестациядан өтпөй калышат. Мүмкүн аягында деген көңүлү калып, вообще мен маданиятка кайрылып келбейм деген арыздар. Мен ойлойм, биякта отурган ар бир депутаттардын ошондой жок дегенде бир тааныган адамдар бар да, ошо системадан чыгып кеткен адамдар бар. Ошондой адамдарды кайра чакырып, иштетип, может, бир башкача подходду карап көрбөйсүздөрбү? Буюрса ошонун үстүндө келе атабыз. Мына аз калды деп ойлойм мен. Жакында ошол сиздерге берип аткан каражаттын негизинде баягы 50-60 жылкы Ренессанс жаралгандай эле быйыл дагы биздин пландарыбызда ошондой бар негизи. Мен ойлойм, TikTok деле күнөөлөп жатып калбайык да, эмнеге жаштардын баары ошол жакта отурат? Анткени региондордо же жумуш жок, же бара турган жери жок, клубтар жок, маданий, руханий ички дүйнөсүн көтөрө турган, ошол жакта отуруп сүйлөшө турган жерлер жок да бизде. Айласыз, андан көрө бир телефонду алып берип, ата энелер эртең кечке чейин жумушта отурса, ошол телефон менен алаксыз отуруп калышат. Мен сизди критика кылган жок, просто мындай сунуштарды айтып атам да, карап көрүңүздөр. Рахмат. Анан эң негизгиси бюджетти мен ойлойм көбөйтүш керек. Бул жагын акыларды гана карабай, башка жагына да мен ойлойм, биякта эң көп суроо келген, биякта коллегалардын баардыгы увеличение бюджета боюнча суроону көтөрсөңүз, бияка алып келсеңиздер, биз колдоп беребиз. Мындан тышкары. Рахмат, Элвира Жылгабековна. Кийинки сөз Айбек Алтынбеков сизге берилет. Рахмат, Талай Айтматович. Чыңгыз мырза, маданиятка акча бөлүнгөнү эң туура деп ойлойм. Мен бул каралып жаткан тескемени колдойм. Жогоруда депутаттар көтөрүлгөн маселелер, Асан мырза, Каминге тиешелүү, сиздерге тиешелүү. Оңдоп, капиталды оңдоп түзүүнү өткөзүү жана ошондой эле региондордогу маданият тармагында иштеген кызматкерлердин айлык акысын көтөрүү боюнча. Ошон үчүн Жебек Курманбековна, сиздерге дагы ушул кийинки жылга 24-жылга оңдоп түзөтүү. Чыңгыз мырза айтып атпайбы? Биз жылда дейт, биз бюджет каралып жатканда биз тизмени беребиз дейт. Бирок тилекке каршы ал колдоо таппай калып атат деп атат да. Жогоруда урматтуу биздин депутаттарыбыз көтөрдү ушул маселени оңдоп түзөтүүгө, ушул акча каражат карабайсыңардарбы депчи. Ошон үчүн Асан мырза, Алмазбек Акылжановичке айтыңыз. Жебек Курманбековна, Алмаз Кушбековичке айтыңыз, кийинки жылга, анан урматтуу депутаттар, кийинки жылга биз бюджет комитети маданият жылы деп биз өзүбүзгө, комитетибизге ар бирибиз ар бир райондун ошол маданият үйлөрүн капиталдык оңдоп түзөөгө сунуш кыла турган болсок, анда биз 17-18 районду бүтүргөн болобуз. Ошон үчүн мен сунушумду эске аласыздар. Рахмат. Колдоп коелу. Рахмат, Айбек Алтынбеков. Менде кыскача мен сунушум бар. Урматтуу депутаттар, урматтуу Чыңгыз Эсенкул уулу, азыр мына биздин алдыда депутаттар көтөргөн маселелер бул бүгүнкү күндөгү маданият үйлөрүнүн ай жерлерде акыбалы да. Чыңгыз Эсенкул угуп койсоңуз. Анан мына азыр Айбек Алтынбеков дагы айтып кетти. Канча деген райондор ошо калыбына келтирүү боюнча маданият үйүндөр. Мына бул жерде силер азыр 377 миллион акча сурап атасыңар. Бул жерден музыкалык аспаптар сатып алуу, анан бул жерде улуттук жана концерттик костюмдар сатып алуу, гастролдордо чыгуу жана спектакль коюу үчүн деп атасыңар. Ан жерлерге барганда кайсы жерге барып коесуңар? Кышында барып калсаңар, жамгыр жаап атканда маданият үйүнө коюп коесуңар да, туурабы? Атан жабык. Анан азыр жанагы мына Айсара Нышановна айтып кетти, Назимовна бар депутаттар айтып кетти. Бүгүнкү күндөгү аны айтып атат жергиликтүү бийликтин балансына деп.
алар дотацияда болсо. Ошол жакта мына азыр Айбек Алтын жакшы сунуш берди. Ошо бюджет комитетине биз акча каражат бөлүп берип, бул эмне деген маданият үйлөрү болсо биз өзүнүн үрп адаттары, өзүнүн улуттук жанагы улуттук маданиятыбызды унутпайбыз. Биз кийинче келечектерге бизге беришке азыр мына убакыт саат өткөн сайын маданият үйүндөрү жок, жана китепкана эмелер жок болуп баратат да. Мына азыр 375 миң кийин дагы көбөйткүлө. Ушул маданият үйүн калыбына келтирүү боюнча бул маселени биз көтөрүп, бул маселени чечип берели. Бул негизги мен да колдойм. Анда урматтуу депутаттар, ошону Чыңгыз Эсенгул азыркы айткан депутаттардын сын пикирин эске алып, ошол маселелерди чечүүгө аракет кылып, болгон сунуштарды эске алыңыздар. Анда урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024 жылдын 12 апрелиндеги 165 тескемеси макулдашууга макулдук боюнча урматтуу депутат добуш коюм, ким макул? Каршы жок, жалпы добуш менен жактырылды. Келгендер рахмат, барасыңыздар болот. Урматтуу депутаттар, анда азыр келишти мэриядан. Акыркы 7-чи маселе Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын ортосундагы Жашыл шаарлар 2 терезе 2 алкактык программасынын Бишкек автобустары гранттык макулдашуунун долбоору макулдашууга келет. Баяндамачы Татиков Руслан Сатылганович, Кыргыз Республикасынын финанс министринин орун басары, чакырылгандар Байкончоков Мирланбек Конушбекович, Бишкек шаарынын мэринин биринчи орун басары. Анда баяндамачы Руслан Сатылганович, сиз. Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Талайбек Айтмаматович, урматтуу депутаттар. 2021 жылдын 16 сентябрында 33 миллион евро өлчөмүндөгү Жашыл шаарлар 2 терезе 2 алкактык программасынын пландаштырылган Бишкек автобустары долбоору боюнча Кыргыз Республикасы менен ЕБРРдин ортосунда кредиттик жана гранттык макулдашууга кол коюлган жана ратификацияланган. Бул долбоор коомдук муниципалдык транспорттун санын көбөйтүүгө, Бишкек шаарынын автобустук паркын модернизациялоого, ошондой эле шаардагы абанын сапатын жакшыртууга жана Бишкек шаарынын тургундарын жана конокторун заманбап, экологиялык жана ыңгайлуу энергия эффективдүү газ автобустар менен камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Долбоордун алкагында бөлүнгөн акча каражат 2 транш менен берүү каралган. Биринчи траншынын алкагында 2024 жылдын башында 124 даана автобус Бишкекке алынып келип, ийгиликтүү иштеп жатат. Азыркы учурда сиздердин карооңуздарга аталган долбоор боюнча экинчи траншында каралган 3 миллион евро өлчөмүндөгү гранттык макулдашуунун долбоору киргизип жатабыз. Урматтуу депутаттар, колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Мэрия менен жооп берүүгө даярбыз. Урматтуу депутаттар, суроо анда Камил Абдуразаковна, сизге биринчи. Рахмат. Мэриядан ким келди? Мирлан Байкончоков, мэрдин биринчи орун басары. Орун басары. Мирлан мырза, мунугу Кытай Республикасынан жана контракт түзүлгөндө биринчи траншы келди, туурабы? 124 автобус келди. 124 автобус, 10,5 метрлик автобустар. Канча болсо авария болду келип? Жок, алар баары эле линияда иштеп атышат мүмкүн. Жок, аварияга учурап атты го. Сизде маалыматыңыз жокпу? Биз Бул СМИден окуп турабыз. Жок, бул Golden Dragon деген бул Европа өнүктүрүү банкынын келишиминин алкагында. Сиз айтып аткан жана John Tong деген автобустарды айтып атат, бош керексиз. Бул ошого келгендер буга кирбейби биринчи траншка? Алар башка фирманын автобустары, бул башка фирманын автобустары. Негизи мен эмнени айткым келип атат? Мына биз грант макул, кредит менен алып аткан автобустарыбыз биринчиси келе элек уже аварияга учурап атат да. Жанагы маршруттук маршруттук айдоочулар эле ошолор автобуска отуруду. Анан кийин бул жактан келе элек экинчи жактан аварияга учурап атат. Бул мамлекеттин мүлкү да. Мына канча кредиттер, транш менен кредит алып атабыз. Бир көздүн карагындай сактоо деген жокпу силерде саясатты. Албетте биз колдоп беребиз. Бирок тияктагы картинаны көрүп атпайбызбы?
Бул сиздер бир кичине саясатын жүргүзбөйсүздөр, акча сурап эле. Эгерде өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдөн алганда, абдан көздүн карагендей сактамаксыңар да. Бул мамлекеттин акчасы, элдин акчасы да. Мен мына таятакты тегереткеним жок, чүй дегенде эле айтайын. Азыр дагы мына 124 келди деп атасыңар, экинчи траншка дагы 3 миллион евро суммасында грант, анан кредит деп атасыңар. Мен жашыл шаарды сурабайын, автобусту сурап атамын да. Автобусубуз татынакай болуш керек. Жанагы 1-июнга карата дедиңер беле? Маршруттук таксилерди бүт алабыз линиядан дегенсиңер, туурабы? Ошого монун баары даярдык да. Туурабы? А бул жерде неме барбы, тиги автобус паркынын жетекчиси? Бар, капарып. Жооп бергилечи силер. Талант мырза, силер да, Мен. жооп бергилечи. Мына канчабыз авария болду? Жаңы келген автобустар. Кемал Абдыразаковна, туура суроо берип атасыз. Азыр күндө азыр бизде ошо жол кырсыктар болуп атат. Мына автобус, жалпы эле автобус тарабынан эмес, эми жол кырсыктар бул күнүмдүк нерсе го. Ошол биз анализ жүргүздүк. Азыр күндө мисалы 21 ДТП болгон болсо, ошо 21 ДТПнын 21 ДТП. 15 экинчи тарап күнөөлүү болгон болсо, Бул жаңы келген автобустардан да ДТП, туурабы? 6сы ошол биздин айдоочулар күнөөлүү болуп атат да. Биз деген ошол бизге даяр Д категориясында праваны алып келип, ошол ыйгарым бар ишканадан, унаа ишканасынан даяр айдоочулар да. Биз аларды стажировкадан өткөзүп, стажировка 50 сааттан 250 саатка чейин стажировканы өткөзүп, мисалы 250 саат стажировка өтсө, бизде 2 ай жүрөт стажировкадачы. Ошондон кийин гана ошол багы мындай соц тармак тарабынан, анан кийин жетекчилик тарабынан багы бизге эскертүүлөр берилгенден кийин биз өзүбүз азыр БТ класс ачтык. Ошол ишкананын өзүнө ичине коопсуздук Мына классы автобуста айдоочулар даяр эмес, туурабы? Алдын ала даярдаш керек да, мэрия мына саясат деп ушуну айтат. Алдын ала могул мамлекеттин акчасын алынып аткандан кийин силер даярдагыла да. Эч айдоочусу жок, эч автопаркта бир бу кишиге даярдыкты шартты түзүп бербей туруп алып келип эле отургузуп коюп атасыңар да. Мына 21 автобус, жаңы автобус аварияга учурады. Анын ичинде макул ал демир экен. Анын ичиндеги канчалаган адамдардын ден соолугуна залал келди да. Канчасы ден соолугунан неме алды, травма алып атат. Муну биз биз элибиздин коопсуздугун биринчи орунга коюшубуз керек да. Мен бүгүн тиги Айбек Жумшалиев мырза өзү келсе ушуну берейин дедим эле да. Силер биринчи даярдабай туруп линияга коюп бердиңер. Ошонун баарынчы. Туурабы, Талант мырза? Стажировкага келип атат балдар. Биз аны ошол мектептерге жөнөтүп атабыз. Мектептерден окуп, даяр Д категориясынын правасын алып келгенден кийин, анан биз стажировкадан өткөзүп атабыз. 250 саат. 250 саат деген бул 2 ай жүрөт. Ошол ал маршрутка чыгыш үчүн 2 ай биз аларды обучение өткөзөбүз. Туура, ошондой болуш керек да эми. Бул эрежеси сиздер жакшы билесиздер. Бизде деген азыр 1400 айдоочу болгон болсо, азыр 150 бала стажировкада жүрөт. Жаңы айдоочуларчы. Булар биз ошолорду азыр даярдап атабыз. Каттамга чыкканчы. Андан сырткары дагы жетекчилик тапшырма берген, биз деген тренажер стимуляторлорду алып атабыз. Ошол канага коюп туруп, ошол тренажер стимулятор аркылуу ал автобустун пассажирский атайын ошол жасалган. Азыр буюрса жакында келет, коюп, ошолорду да коюп, ошол стимулятор тренажер аркылуу анан линияга чыгып, линияга дагы кошумча автобустарды коюп, Ютонг, Зонгтонг компаниясынан коюп туруп, коробка автомат, механика коробка менен чыгарып, азыркы күндө стажировкалар жүргүзүп атабыз. Айдоочулар мененчи. Значит, ошол 21 автобус азыр жол эми линиядан чыгып калды да, бар. Оңдотуп атасыңар. Жок, ал мелкий. Кайра линияга кирип атабы? Ал бардык линияда жүрөт. Жок, азыркы келгендердин баары линияга чыктыбы? Баары линияда жүрөт. Линияда жүрүп атат. Линия жүрөт. Азыр бул акчаны биз муну азыр колдоп берсек дагы канча келет автобус? Канча? Дагы 100 бересиңер да? 100 автобус келет, 100 автобус келет. Бул деген ошол автобустарды азыр административный территориальный реформа болуп атат, ошол жакка аймактарга буюрса киргизебиз. Региондорго сөз Баткенге, Ошко, Жалал-Абад, Нарын баарына бересиңер да, бөлүштүрөсүңөрбү неме? Биякта мэриядан сурап атам мен. Жок, Камил Абдыразаковна. Берилеби же только Бишкек шаарына бул азыр эми? Бишкек шаарына. Бишкек шаарына, э? Анткени келишимде дагы жана Ош шаарындагы келген неме силерге карабайт да алар, өзүнүн линиясы менен келди. Ош шаарынын мэриясынан. Жалаң Бишкек шаарына болот экен да мунун баары, силер. Рахмат. Ондойм мен. Рахмат.
Анда кийинки сөз Айсара Нышанбек. Рахмат. Айтсаңыз, ушу 124 автобустун ар бири канчадан айланды? Суммасы канчадан 115 айланды? 000 евро. Канча? 115 000 евро. 115 000 евро. Биз ушул акча каралып атканда айтканбызда ата мекендик өндүрүштү колдойлу, Белес деген бизде автобус чыгарган ишкананы колдойлу дегенбиз да. 115 000 еврого Белес чыгарып берсе керек эле 2 автобусту. Эмне үчүн ушундай өзүбүздүн ата мекендик өндүрүшчүлөр менен иштебедиңиздер? Биринчи суроом. Айсаракан Нышанына бул жерде биринчиден Европа өнүктүрүү банкынын процедуралары негизинде тендер өткөрүлгөн. Белес компаниясы катышкан эмес, анткени жерде атайын условиялар бар да, сертификат болуш керек ошо. Сертификат соответствия, сертификат безопасности. Ал сертификаттарсыз любой компания катыша албайт да. Ошого байланыштуу бул компаниялар катышкан эмес, немеге биз ала алган жокпуз да. Ушул автобустун себестоимости канча турат экенин билесизби? Заводдон баасы. Бул заводдон алынган автобустар, Golden Dragon деген завод, Кытайдагы өндүрүүчү заводдон алынып атат. Алар ушул тендерге катышып, жеңүүчү катарында аныкталган болчу. Айырма чыкпайт деп ойлойсуз? Мен эми айта албайм, айырма барбы жокпу, анткени булар өздөрүнүн бааларын беришет да, тендер негизинде. Руслан мырза, айтсаңыз, бул Евробор менен алынып аткан экен да? Бул грант Айсара Нышанбек. Евробор деп жүрөт, мына 12 жыл. Буга чейин 2021 алынган Евробор менен алынган. Канчага барып калды ошо Евробор менен алганыбыз? Азыр Евробор 6 айлык 3,9%. Плавающий, бул дагы. Ооба, бул плавающий. Бирок бүгүнкү грант 3 миллион. Азыркынын пайызын айтсаңыз? Грант пайызы жок. 9 миллион кредит, 3 миллион грант деп жүрөт, мына экинчи транш. Айсара Нышанына бул уже 33 миллион каралган, 30 миллион ратификациядан өткөн. Бул 3 миллион грант эле. 3 миллионду эле карап атабыз. 30 миллион ратификациядан өткөн ал. Экинчи транш 9 миллион евро кредит, 3 миллион евро грант катары бөлүнөт деп жазылып жүрөт. Бул экинчи траншка ошол акчадан, баягы ратификацияланган акчадан 9 миллион кредит алынат ошол жерден экинчи траншка. 3 миллион ошо 3 миллион гранттан алынат. Бул 3 миллион грантты карап атабыз бүгүн. 9 миллионду карабайбызбы? Жок, карабайбыз. 9 миллион бүттү, ратификацияланган, өткөн. 12 миллионго бул экинчи траншка булар 12 метрлик автобустарды сатып алышат. Эгерде башка ошол эле Кытайда ошо 115 евро эмес, 115 000 евро эмес, арзан автобус чыгып калса, аласыздарбы? Алар ушул компаниялар ушундай тендерлерге катышыш керек. Мына азыр болсочу, ошо экинчи транштын алкагында биз 12 метрлик автобустарды сатып алайлык деп пландаштырып атабыз да. Эгерде ошол компаниялар катыша турган болсо, эгерде баягы техникалык параметрлери дал келсе, баалары арзан болсо, биз алганга макулбуз, даярбыз. Азыр Германиядан дагы автобус келди деп уктук да, 3 эшиктүү. Ал кандай келишим менен келди? Маалыматыңыз барбы? 17 автобус Isuzu маркасындагы Турциядан сатып алынды. 5,4 миллион евро каралган болчу. Бул Германия өкмөтү тарабынан каралган каражаттардын гранттык каражаттардын эсебинен алынды да. Толук грант, Толугу, ооба. Рахмат, түшүнүктүү. Рахмат, Айсара Нышанбек сизге. Анда кийинки сөз Султанбай Абдрашидов. Мирланбек Конушбекович. Мен жана Айсара Нышандан Белес автобус боюнча кошумча кылып коеюн деп аттым эле да. Жана сертификациясы жок деп атасыздар. Менин билишимче,
Алар сертификат алыш үчүн 70% шарттарын барын аткарган. Ошондуктан эгер биз аларды колдоп кое турган болсок, ошол сертификатты алат алар в конце концов. Вот, анан дагы бир нерсени айткым келет, конечно, кредиттерге жанагы шартын коет, сертификаты болуш керек деп. Кредиттерге. Но бирок өзүбүздүн бюджеттен каржыласак болот да, ошол өзүбүздүн өндүрүштү колдоо максатында, өзүбүздүн автопромду колдоо максатында. Бардыгы эле ушинтип баштаганда. Ким эле, допустим, форт ачылып аткан, ким сертификат берген аларга? Сертификатсыз эле эксплуатация кылып жүргөн. Өзүбүз 1-2 автобус алып туруп шаарга кое берсек, бизге ким запрет кылат? Ошону ойлонуштуруп көрбөйсүңөр? Анан мындай боло бере турган болсо анда всю жизнь бирөөгө эме кылып жүрө беребиз да анда. Өзүбүздүн өндүрүш качан болот? Автопромубуз качан болот анда биздин? Бүт бардыгы жанагы инициативаны өлтүрүп атасыңар ошентип. Эч кандай колдоо жок. Ошону жакшылап карап көрсөңөр. Анан кийин жанагы азыр бүт бардык көчөлөр өзгөрүлүп кеткен аттары. Табличкалары жок да. Вообще не поймешь, где находишься. Бир үйдү табыш вообще проблема. Ошону качан оңдойсуңар? Уже 3 жылдан бери айтылып атат да ушул вопрос. Ошондон көңүлгө алып койгула. Эске алайлык. Рахмат, Сонтан Абдрашидович, урматтуу мерен өкүлчүлөрү, азыркы айткан Султанбай Абдрашидовдун сөзүн эске алыңыздар бул маселе боюнча. Анда урматтуу депутаттар, Элнар Жыргалбековна. Анда Айбек Алтынбек. Мирлан мырза, айтсаңыз, биз автобустарды алып атабыз, бул жакшы шаарга алганыбыз. Алар өздөрүн качан актап бүтүшөт? Киреше качан кире баштайт? Өзү дотацияда болуп келген ишкана да бул ишкана. Уруксат болсо талант ташыйт жөө койсоңуз, автотранспорттук мекеменин. Азыркы күндө биз ошол автобустар каттамга чыккан автобустарга ошол рентабельностьке чыгыш үчүн ар бир автобуска бирден пассажир поток эсептей турган оборудованияларды коюп атабыз. Азыркы күндө мына ишкананын бюджети ноябрга 2023 жылга салыштырмалуу бизге 5 эсе көбөйдү. 800 000 тегерегинде акча чогулткан болсо, азыркы күндө биз 5 миллион сомдун тегерегинде чогултуп атабыз. Жок, мурунга караганда жакшы болуп калдыбы? Мурда караганда кыйла жакшы болот. Канча өстү кирешеси? Кирешеси 5 эсе көбөйдү. Ошондо сиздерде бардак ушул келген 1000 автобус, ушул проект менен келген 200 автобус бардыгы биригип канча жылда өзүн өзү актап бүтөт? Так. Аны мына пландарды коюп атпайбызбы? Пландарды коюп, ошол эсептеп чыккандан кийин, ушу мына быйылкы жылы автобустар келишти баштады го. Бардыгы толук келгенден кийин, аны эсептеп туруп эсебин чыгаргандан кийин, өзүбүз ошол түшкөн акчанын каражаттын эсебинен фонд развития ачып туруп, ушу бир жылына 50дөн же 40тан ушундай автобус сатып алайлы деп туруп азыр пландаштырып атабыз. Келечектечи буюрса. Мирлан мырза, автобустарды келерки бир 5 жылга сатып алыштын кереги жок. Кереги жок. Азыр автобустар бар, иштеп атат шаарларда. Бирок сиздерде бир мындай алдыга койгон максат болуш керек да, биз ушунча автобус алдык, мамлекетке карызга алдык, мамлекеттин акчасын алдык. 5 жылда ушул акча киреше кирет, өзүн өзү актай баштайт депчи. Бул дүйнө жүзүндө өзүн актаган көп жерде актабайт бул. Бул дотациядагы ишкана булар. План барбы жокпу азыр? Туура айтасыз. Негизинен салыштырмалуу башка шаарларды карап келгенде, ошо автобустар, автобустук мекемелер негизинен дотация. План барбы жокпу? Ошону айтыңыз кыска. План бар. Канча жылда актайсыздар өзүн? Концепцияны биз азыр даярдап атабыз. Вот мындай да, урматтуу депутаттар, алыш алып алганбыз, даяр эмес. Бизге келечекте могу күнчө айтыш керек эле, урматтуу депутаттар, биз могу грант, кредит, анан мамлекеттин акчасына биз автобустарды алып атабыз. Биз 3 жылда, 4 жылда биз кирешеге чыгабыз. Деш керек эле. Жок андай план. Рахмат. Урматтуу депутаттар, азыр мындай. Урматтуу депутаттар, азыр жок. Азыр урматтуу депутаттар, кечирип коесуздар. Бир ооз сөз эле айтып коеюн. Надира Азимовна. Талай айтмаматчы, мен сүйлөйүн деген оюм деле жок эле. Бул Ош, Бишкек мэриялары автобус алгандан чарчабайт булар. Бир эң оңой жол экен да, бир жанагындай бир
кыскасы левый правый кыла тургандан оңой жол окшойт да. Булар автобус ала беришет, алардын результаты да жок, кредиттин санын көбөйтө беришет, эч ким жооп бербейт. Автобустарында баягы эле жекече маршруттар жүрө берет, булардын автобустары талкаланып жок боло берет. Мына биз өзүбүздүн качан өзүбүздүн Кыргызстандагы жанагы Белес деген ишкананы колдоого алып, өзүбүздүн автобусту иштетип, ошолорго шартын түзүп берип генде бүт баары көзөмөлгө алынат да. Мисалы үчүн азыр мына келип аткан грант экен бул. Грант дегенибиз менен грантты деле иштеш керек да, мамлекетке пайда келтириш керек да. Белес ишканасынын жетекчисинен бери урматтуу депутаттар ушул жерге алып келдик го. Туурабы? 2 жыл мурун алып келдик. Алар ушул жерден сөз берди. Биз запча сата турган магазинден бери ачабыз. Керек болсо биз арзаныраак кылып кураштырып беребиз. Жоопкерчиликти алабыз деп жетекчиси ушул жерге келип сайрап 2-3 жолу келип комитетте айтып берген. Анан президентибиз өзү да барып, мындай тажрыйба түрүндө бир 10 автобусту алып иштетейин деди, каражатта бөлүп берейин деди. Тилекке каршы жанагы айланасында жүргөн, айланып жүргөндөр бут тосот экен дагы өнүктүрө койбойт, өзүбүздүн өндүрүштү чыгарышпайт. Анан өздөрүнө ыңгайлуу келген каалагандай калчап, ошо көрүнгөн жактан кымбат баалуу автобустарды алып келип, анын сапаты кандай экенине көңүл бурган да адам жок, жооп берген да адам жок. Мисалы мына 3 жылдан бери канча автобусту колдоп берип атабыз. Азыр буга деле биз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн колдоп беребиз. Бирок эртеңки жоопкерчиликти эч ким албайт буларчы. Рахмат. Ошон үчүн жана протоколго кошумча жазып койгула, өзүбүздүн контрол коюп. Белес ишканасынын ишини көзөмөлгө алып, ошонун иш жүзүн ашырып, өндүрүштү чыккан автобустарды өзүбүздүн мамлекеттин ичинде пайдаланып билүүнү колго алынсын дегенчи. Рахмат. Жок, азыр урматтуу депутаттар, азыр бул гранттык макулдашуу долбоору, бирок биз жана Белек ишканасы боюнча кийинки отурумда карап, ошону биз өкмөткө тапшырма берелик. Ал бул азыр гранттык эле макулдашуу экен. Урматтуу Мирланбек Конушбекович, мэриядан келген кызматкерлер, жетекчилер. Мына азыр айтып аткан биздин урматтуу депутаттардын сунуш пикирин эске алыңыздар. Жана айтып аткан гранттык жардам десе бул эми бекер. Колдойбуз. Бул анда бул келип аткан Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банктын ортосундагы бул биздин Кыргыз мамлекетине берилип аткан гранттык жардам бекер. Безвозмездный деген жардам деп катары болот. Бирок муну андан тышкары кредитте да алып атабыз. Бул мамлекетке келген карыз акчаларын үнөмдүү карап, бирок анын кайтармасы дагы бар. Жана Айбек Алтынбек да айтты. Качан 1 жылдабы, 3 жылдабы, 5 жылдабы силер ушул алган кредиттердин өзүнүн пайдасын иштете турган кайсы убакыт келет деп сиздерге айтты боюнча. Ошон үчүн урматтуу биздин депутаттардын берген сын пикирин эске алыңыздар. Анан Наринажымда сиздин жана сунуштар боюнча жана ишкана боюнча андан кийинки отурумда калдырып депутат менен колдоп берелик. Азыр анда мен чечимди грантты мен колдойм, жана ишкана боюнча комитетке күн тартибине киргизип карасак деле ачыкчалык кылбайт. Азыр кийинки карап көрөк. Бул грант жандандырса болот. Да, бул комитеттин корутундун өтөлүк. Мына урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасы менен Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банктын ортосундагы Жашыл шаарлар 2, Терезе 2 алкактык программасынын Бишкек автобустары гранттык макулдашуу долбоору жактырылсын. Урматтуу депутаттар, добуш коем. Ким макул? Каршы жок. Жалпы добуш менен жактырылды. Келгендер бар экенсиңер болот. Урматтуу депутаттар, жак эшик алдында 2 тест кеме бар, урматтуу депутаттар. Анда комитет анда залды бошотуп өчүрүп коюңуз азыр эле.